Милиция асфальт боюнча маалыматты териштирүүдө. Интернетте депутаттыкка талапкер Бактыбек Сыдыковдун асфальт төшөтүп жатканы тууралуу маалымат тарады. Видеону тараткандар окуя Кочкор Ата шаарында болгонун белгилешкен. Сыдыковдун адамдары Тургенева жакта мечитке асфальт коюп берип атыптыр. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан медиа хабка аталган факты каттоого алынып, териштирүү башталганын билдиришти. Буга чейин Боршайком Бактыбек Сыдыковго үгүт шарттарын бузду деген негизде 7500 сом айыппул салган. Интернетте тараган видеодо Сыдыков 17 футбол таласын куруп бергенин, мындан ары да куруп берүүнү пландап жатканын айткан. Мен Нокен району боюнча 17 футбольный поле куруп бердим. 17 футбольный поле. Ошонун 9-у крытый. Куруп берем буюрса. Бирок мына азыр дагы баарды тартып атат кездечи. Подкуп деп эсептейт, туңучу. Мында ымдашып сүйлөйлү, ымдашып. Кудай буюрса бүтөт бунун баардыгычы. Мамлекеттин эсебинен болобу, башка нерседен болобу бүтөт бунун баардыгы. Транспорт боюнча мына азыр жолдоруңар салынып атат баардыгы. Мына мэрдин өзүнүн жакшынакай каты бар. Аны управдила менен сүйлөшүп койдум. Силерге 4 автобус бөлүп бере турган болот ал. Мунугу жаңы партиясы келгенде 4 автобус бөлүп. Жолдорыңарды иретине келтирели. Эндиги жылкыга биз проект даярдап атабыз. Жакшынакай кылып, мост кура турган жерине мост куруп, кольцолорду кое турган жерге кольцолорду коюп, жакшынакай 3 полосавый мындай жакшынакай жол куруп берели деп, проект кылып туруп жакшынакай кылып берели деп ушундай чечимге келди. Эндиги жылы могу жолуңар башталат.